Сүттүн баасы өзүнүн себестоимостуна жараша бекитилет. Анын өзүнүн методологиясы бар. Баягы белгиленген межведомственная рабочая группалар на каждом районном уровне бекитилген с участием и производителей молока, и уполномоченных органов. Ошолор отуруп, ошол анализ берип, и монополия Мен кыска эле жооп суроо бердим да, Беназир, силер ушу курултайда президент жооп берип атты да, кыска эле жооп бергенди үйрөнсөңөр, мындай айлантып отуруп убакытты албагыла да. Неге ушундай жооп бересиңер, үйрөнбөйсүңөр, үлгү албайсыңарбы? Иштейсиңерби? Кыска жооп бергенди үйрөнгүлө да. Айсаркан Ишановна, кыска жооп бергенде болот болбойт дегенде жооп болбойт да, мисалын айткандачы. Силер эмне үчүн өзүңөр иштебейсиңер? Айыл чарба министрлиги иштеш керек да ушундай азык түлүктүн үстүнө. Министрлиги мурдакы министерствого караганда аябаганда жакшы иштерди жүргүзүп атат. Мамлекет тарабынан өзүңүздөр айтып атпайсыздарбы, бизде сүт жок экен деп алып, анан кийин эмнеге биздин элдин сүтүн башка жака экспорттойсуңар? Айсаркан Ишановна, бизде сүт 100% менен өзүбүздү камсыздагандан кийин сүт жок эмес да. Суу май жок мисалы да. Эмнеге биз башка мамлекеттин сүттөрүн ичебиз анда? 100% камсыз кылсаңар, социально значимый азык түлүк болсо, булар деген баасын көтөрө албай 45 кылып бергиле деп суранып отурса. Айсаркан Ишановна, бул жерде мындай болуп атпайбы? 1 миллион 823 миң тонна сүттү өндүрөбүз. Переработанный мына өндүрүлгөндөн кийин 5 миллион 297 миң тонна колдонулган чийки сүттө ошол жанагы 1 миллион 535 миң тоннаны өндүрүлгөндөн кийин жанагы сыр, молочный ар түрлүү продукциясын баарын жасайбыз. Мындай эле болуп атпайбы? Сүттүн ар түрлүү азыр базарда башка жакта мамлекеттен келген сүттөр бар. Жанагы самолетко түшкөндө деле эконом класс, бизнес класс деген сыяктуу да. Каалаган сүт. Күнөөнү мойнуңарга алгыла да. Айсаркан Ишановна, бизде күнөө эмес, бул жерде мындай болуп атат да. Производительдерин аз уктуңуздар. Канчадан алынат, кандай кылат, переработка кандай болуп атат. Бул жерде биз производительге дагы тиги переработчикке да тартпайбыз. Биз орто жерде турабыз. Ошон үчүн бардыгын биз багыт бергиле, сиздер көзөмөлгө алгыла, багыт бериңиздер. Сиздердин милдетиңиздер, Айыл чарба министрлигинин милдети. Сиздер мына азыр уйларды продуктивности азыраак деп атат да. Уйлардын майлуулугун көтөрүш үчүн же болбосо сүттүүлүгүн көтөрүш үчүн корумду жакшыртыш керек, туурабы? Ошого сиздер багыт берсеңиздер болот да. Багыт бериңиздер. Иштеңиздер. Айсаркан Ишановна, бир мүнөт күтүп бериңизчи. Мындай болгон эмес. Мен постоянно айтам. Мен канча жылдан бери иштеп келатам. 3 жылдын ичинде айыл чарбага кандай акчалар бөлүнүп, кандай программалар болуп атат. Азыр мына эле айтып кетти производительдер. ФОТП деп атабыз. 25-50 миллионго чейин акча берилет. 5 жылга. Элдер деген алардын бардыгын биз барып бирик иштере албайбыз да. Мисалы, биринчиси, экинчиси КПК деп атабыз. Мына КПКдан алган акчалардын бардыгы ошол 520дан ашык алышып, мына 9 миллиондан ашык сом, 900 миллиондан ашык эме болду. Аны менен биз 3% качан болчу эле, Айсаркан Ишановна. Өкмөткө рахмат. Ушулардын бардыгы мына производительдердин бардыгы отурушат. 3%дан алганда болгон эмес мындай. Ал менен берип атабыз. Жок, жакшы. Анан кийин дагы искусственный осмеяние бар. Мына бирөө айтып коймузчу. Искусственный осмеяние, уюн калпар искусственный осмеяние жаса десе, жасаттырбайт. Анткени не хотят они. Биз бесплатно берип атабыз, чын айтканда. Ушулардын бардыгын жана калганчы. Эме сүттүүлүгүн деп атабыз. Суроого жооп кылмайт. Асымдуулугун жогорун аталып атпайсызбы? Мына сиз тияк биякты айлантып эле сүйлөгөндү токтотуңуз. Мен точно айтып атам. Мисалы, азыр мындай да, сиз мен сизге мындай деп түшүндүрүп атам да. Мына баасы өтө низкий. Сүттүн баасы. Ошо сүттүн баасын көтөрүп, биздин элге керектүү азык түлүктү камсыз кылуу силердин милдетиңер да.